Биринчи муну кылып туруп потовый железа бар. Кайсы жерде жык жайгашканын билип туруп, ошол жерге көбүнчө ботокстор коюлат. Кайсыл мезгил болбосун өзгөчө жайкаптап колтуктун тердөөсү адамдарга бир топ ыңгайсыздык жаратат. Алсак терге кошо жагымсыз жыттын пайда болуусу адам көпчүлүк ичинде өзүн ыңгайсыз сезет. Мындан улам адам элге кошула албай четтеп психикалык жактан жабыркашы мүмкүн. Бул ирет колтуктун тердегенинен улам пайда болгон жагымсыз жыт же колоңсудон кантип арылса болорун врач-дерматолог Мерим Давлетова айтып берди. Саламатсыңарбы? Биринчи гипергидроз деген эмне дегенди айтып кетейин. Бул гипергидроз көбүнчө потовый железалардын ашыкча иштесүүнүн кесепетинен келген адамдар көп суу болгон. Суу болгону жана тердегени колтукта эле эмес, колунда, бутунда, чекесинде, сиз айтып кеткендей жоонунда да болот да. Потовый железалар жана тердеген адамдар симпатика, парасимпатика деген нервный система болот да. Эгерде сиздин организмиңизде парасимпатика нерв системасы көбүрөөк преобладать эткенде, ошо адамдар тез эле жинденип, кызарып, тердеп ушундай болот да. А кээ бир адамдар деген токтоо адамдар болот. Алардыкы ошо симпатика преобладать этет, алар көп тердешпейт негизи эле мүнөзү боюнчачы. Бул биринчиден. Экинчиден кандай адамдардыкы жаш бала кезинде көп ооругандардыкы дагы ушул терморегуляция деп коет да. Ошол орган потовый железа биздин терибиз ошо терморегуляцияда участвовать этет. Алардыкы ошо жери страдать этип калат. Ошондуктан көбүнчө ошолордуку дагы тердей берет да көбүнчөчү. Бардыңкы эле жана жагымсыз жыт болбойт. Жагымсыз жыт бул деген грибок оорусу кошулганда ошо жагымсыз жыт болот да. Көбүнчөсү жөн эле тердей беришет. Мырзалар болсо ошо өзүнүн айымдары алып келет. Анткени алар айтат, мунун көйнөгүн жуатып тажап кеттим депчи. Анткени кечке тердеп атканда саргарып кетет го көйнөкчү. Ошолорду алып келет. Адамдын терисин 182 миң түрлүү микроорганизмдер байырлайт. Мунун 100 миңден ашык түрү колтукта да кездешкендиктен микробтор нымдуу, ысык чөйрөдө бат көбөйүп, терини тери алдындагы бездин сезгенүүсүнө алып келет. Ушундан улам тер көп бөлүнүп чыгып, жагымсыз жыттын чыгышын күчөтөт. Көбүнчө деген гипергидроз болуп ооруп келгенде айымдарга чалдыккан оору бул деген щитовидный железасы же зоб оорусунда чалдыгышат да. Ошондо айымдар келгенде эгер мойну чоңураак болуп, көздөрү чоң болуп турганда, мен ал симптомдорун көрүп туруп эле биринчи эндокринологко жиберебиз. Анткени салондун условиясында биз эч кандай аларга жардам бере албайбыз. Ботоксты, нейроноксту бүт денесине куюп бере албайбыз. Ошон үчүн алар эндокринологко барып, өзлөрүнө тийиштүү гормоналдык терапияны алыш керек да. Ашыкча тердөөчүлүк эндокриндик системанын кан айлануунун жана зат алмашуу процессинин бузулуусунун да бирден бир белгиси болуп эсептелинет. Сиз жана айтып кеткендей, зат алмашуусу бузулганда, бул деген инсулин барып глюкозаны бөлүп чыгара албай, глюкоза деген биздин ичибизде ацетон боюнча калып, анан ошо запах ацетону көп чыгат да. Ошон үчүн эгер сиздин денеңизде негизи эле жагымсыз жыт чыгып атса, сиз барып эндокринолог, мен жана айтып кеткендей, эндокринологко барып өзүңүздүн каныңыздагы сахар канча экенин текшеришиңиз абзел да. Анткени бул эң биринчи ашыкча эле суусап, тердеп, анан ошо запах чыккан, бул эң биринчи начальный стадия сахардыкы. Бул дагы өзүнчө симптом болот, аны алып жашып жата бергенде да болбойт. Андан тышкары жана биздин кары адамдардыкы уже сиз айтып кеткендей обменный процесстер нарушаться этет. Ошондон биз ошол кары адамдарыбыздыкы запахтары чыгып калат да. Печени туура эмес иштеп, заңдар менен чыкпай, ошо терисинен чыгып калат ошол запахчы. Колтуктун тердөөсүнөн арылуу үчүн эң жөнөкөй каражаттардан баштоо туура болот. Бирок бир жаман жери буларды узак колдонуу терини дүүлүктүрүп, аллергияга алып келүүсү мүмкүн. Азыркы убакта биздин магазиндерибизде да көбүнчө дезодоранттарды сатып атышат. Алардын ичинде ал жаман деп айтпайм, анткени көбүнчө кардарлар ошол менен колдонушат. Бир эле айта кетчү нерсе, бул аллергия козголбош керек да. Ошон үчүн кылаардан мурда бир кичинекей жерине сүйкөп көрүшүңүз керек. Көргөндөн кийин эгер бүдүрлөр чыгып, кызарып кычышпаса, дагы эле колдоно берсеңер болот. А эгер чыкса, башка нерсесине өтүшүңүз керек да. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, бул деген анын ичинде алюминий, анан цинк бар. Алюминий деген эгер сизде кандайдыр бир өзүңүз изжога болгондо, алюминий ичишет да, чтобы изжоганы жабыш үчүнчү. Эгер сиз ичиңизге да ичип, аны дезодорантты да көп колдонсоңуз,
кандайдыр бир эгер өзүңүз бир алсыздап аткан мезгилде колдонгондо ошо алюминийдин концентрациясы организмде көп болуп ууланышы мүмкүн да. Ошон үчүн колдонуп атканда эми эгер ошо дезодорантты колдонгон жерде дарыны колдонгондо усталость жанакы кечке жаткыңыз келип эчтеке кылгыңыз келбей атса, анда больницага барып бир сыйра көрүнүп коюшуңуз керек да. Көбүнчө улам калгандай болуп, анткени мага дагы андай кардарлар келгенде ушундай колдонуп атып, ушундай болот канынан текшергенде ошо алюминий көп чыкканда аны отменять этиш керек, дарыны дагы, дезодорантты дагы. Учурда айрымдар жагымсыз жыттан арылуу үчүн колтуктун түктүү бөлүгүн тер бездери менен кошо алдыруу үчүн операция жолун тандашса, кээси ботокс каражатын колдонушат. Бирок врач-дерматолог Мээрим Давлетова бул экөө тең убактылуу экенин айтат. Хирургиялык жол менен бүт поту железаны алып салыш мүмкүн эмес, анткени алгандан кийин деле бир жарым жыл, бир жылдан кийин ал кайра кездешип калат да. Биз болсо азыр салондун ичинде ботокс менен нейронокс деген препарат менен көбүнчө колдонуп атабыз. Ошондон жакшы тажрыйба берет да. Бул деген жарым жылга жетет. Процедураны кылгандан кийин дагы өзүнүн шарттары бар. Кандай болгондо көбүрөөк созулат эффектиси. Биринчи баняга такыр барганга болбойт, анткени ысыкты, бул өтөмчү ысыктан токсин бат эле чыгып кетет. Экинчи, спирт ичимдиктерин да ичпеш керек. Үчүнчү болсо, ошол эке кылгандан кийин көлгө мындай ысык жерлерге кетип калбаш керек да. Ошол эке эле негизи показаниясы бар. Мен өзүмдүн кардарларыма айта кетем, эгер кычкыл жыты болсо, аны атайын жана уксуз аласыңар. 2 стакан, жарым стакан сууга 2 чоң кашык уксузду концентрированный 70-80% концентрированный уксузду коюп туруп, колтуңузду таза кир жуган самы менен таза жууп, аны кургаткандан кийин ошол сууну алып, ичине бинт же ватаны салып, көпкө чейин сүртүп коесуңар да. Андай процедурада мурда, ошо сүрткөндө мурда колтукту кырганга болбойт, анткени кырганда микротрещина болуп кайра деген бир жагымсыз бир сезим болуп калат да. Ошон үчүн бир 2-3 күн мурун кырып туруп, андан кийин ошол процедураны кылышыңыз керек. Андан тышкары кийимден бул жугат. Ошон үчүн өзүңүздүн кийимиңизди алып, таза жууп, аны да уксус менен жууп, үтүктөп туруп кийишиңиз керек да. Анан эч качан бирөөнүн кийимин кийбеш керек. Бул личный гигиена, анткени бир жолу эле жана жагымсыз жытты эгер сизде пайда болсо, аны кетириш абдан оор болот. Андан тышкары аптекада фармидрон деген да дары бар. Ошо фармидрон менен алып да сүртсө жакшы кетип берет да. Эсиңизге түйүп алыңыз. Колонсо бир адамдан бир адамга жукпайт. Колтуктун гигиенасын ар дайым сактап, колтуктагы түктөрдү терип же кырып туруу керек. Ошондой эле буттагы пайда болгон жагымсыз жыттан арылуу үчүн врач-дерматологдун төмөнкү кеңешин сунуштайбыз. Дагы кошумча кетчү нерсе, бул деген жана көбүнчө мырзалардын буттары анча жакшы эмес, бут кийимди кийгенден же бирөөнүн жана мен айтып кеткендей личный гигиенаны сактабай башка бирөөнүн бут кийимин кийгенде, бир эле кийгенде бул грибок жугат да. Андан тышкары баняга барганда эч качан ошо баняда турган тапочкаларды кийгенге болбойт, бут кийимди. Анткени сизде мурда кийим кийсе, силерге ошо оор жугат да. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, бул жана хлопок кийим, носкиди кийиш керек, синтетика эмес. Эгер бутуңарда уже жагымсыз жыт болсо, сиз деген жана мен айтып кеткендей эле жарым стакан сууга 2-3 бут уже жана корочка болгондуктан 3 столовый ложка чоң кашык сууну коюп, вата менен алып бутту абдан жакшы манжалардын ортолорун көбүнчө сүртүп, тырмактардын үстүлөрүн, тамандын өзүн сүртүп туруп, ошо боюнча, ошо кургак боюнча отуруп турушуңар керек да. Андан тышкары бут кийимди дагы, бүт бут кийимиңиздин баарын тең уксузду, таза эле уксузду аласыңар, аны алып бир негизи кайчынын башына эле ороп туруп же бир чыбыктын башына ороп туруп, тээ учларынан өйдө сүртүп чыгышыңар керек да. Сүртүп чыгып, эки буттың сүрткөндөн кийин ошол эки кебезди же бинтти ыргытыбыздан тапочкенин ичине, бут кийимдин ичине салып туруп, аны жакшы
бууп, анан күнгө илип койсоңуз, 1 сутка илгенде ошол эки бүт грибоктун баары өлөт, бут кийимиңиз таза болот да. Андан тышкары жанакы носкилерибиз, байпактарыбызды дагы баарын тең кайнатып жуушуңар керек, же бүт ыргытып, лечениядан кийин кайра жаңы байпак алышыңыз керек. Анткени сиз лечение кылып, жана противогрибковый дарыларды да ичип, бул жана мен айтып кеткен процедуралардын баарын кылып туруп, анан кайра эле эски носкиңерди кийгенде уже натыйжасы жок болуп калат. Анткени кайра өзүңүздү өзүңүз эле заражать этип бересиңер да.